بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Сөзімді шексіз мейірімді жана ченемсіз ырайымды болған Аллах Тааланын исминен баштагандан кийин аламдардын ээси болгон сиз менен бизди жоктон бар кылып жараткан Аллах Таалага канчалык мактууларды айтсак дагы аздык кылган Аллах Таалага көптөгөн хамды саналарды айтканыбыздан кийин биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз пайгамбарлардын эң акыркысы бирок Аллахтын алдындагы эң кадыр барктуусу биздин сүйүктүү жарокер пайгамбарыбызга жана пайгамбарыбыздын үй бүлөсүнө жана пайгамбарыбызды көрүп ыйман келтирген пайгамбарыбыздын сахабаларына Аллахтын салам жана салаваттарын жолдогондон кийин сиздерге дагы бир жолу бейшелеринен салам болгон ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Барыңыздарга Аллахтын тынчтыгы, берекеси жана ырайымы барыңыздар болгон болсун. Сиздер менен бүгүн биз эфир аркылуу сөз кыла турган, балким баян кыла турган темабыз бул сиз менен биз мына азыр кирип бараткан жакынкы күндөрдө баары жалпы мусулмандар күтүп турган Курбан айт жөнүндө болмокчу. Чындыгында Аллах Таала өзүнүн сөзү болгон Кур'ан-ы Каримде Инна иддаташ шухура индаллахи 12 шахра фи китабиллахи йаума халакас самавати вал ард минха арбаатун хурум деп Аллах Таала айтат. Аллах Таала асман менен жерди жараткан. Аллах Таала баяндаган Кур'ан китепте Аллах Таала айларды 12 ай кылып жаратып, анын ичинде 4-өөнү Аллах Таала арам айлары деп Аллах Таала чектеп койду. Аллах Таала эмне үчүн бул айларды арам айлары деп чектеп койгон? Себеби дегенде биз арам дегенде башкача бир кабыл алышыбыз мүмкүн, бирок бул жердеги арам дегенден максат Аллах Таала өзгөчөлөнгөн, Аллах Таала өзүнчө бир айларга урмат, сый көрсөткөн абалда ал айларды тыюу салынган айлар деп Аллах Таала кабар берди. Бул айлардан тагыраак айтканда биринчи Ражаб айы, андан кийинки Рамазан айынан кийинки 3 ай катардан келген 3 ай, тагыраак айтканда Зүлкаада, Зүлхиджа, андан кийин Мухаррам айлары болуп эсептелет. Бул айлар Аллах Таала тарабынан жөн чек коюлган эмес, балким башка айларга караганда айырмалап өзгөчөлүк берген эмес. Себеби дегенде Аллах Таала бизде исламдагы 5 фараздын бири болгон орозо кармагандан кийин эле, орозо баарыбызга белгилүү болгондой эле айлардын султаны болгон ал улуу айда Аллах Таала исламдагы 5 фарыздын бири болгон Рамазан, орозо кармоону фарыз кылган. Ал ошол Рамазан айы өзүнчө бир өзгөчөлүктөргө ээ болду. Аллах Таала ал Рамазан айынын акыркы күнүнө Аллах Таала кадыр түндү катып сыргылгандыгы, Аллах Таала айтор Рамазан айынын башка айлардан өзгөчөлүгү кылгандай эле бул айда арам айлары деп Аллах Таала тыюу салынган айлар кылуу менен бирге Аллах Таала исламдагы 5 фарыздын бири болгон ажылыкты камтыгандыгы. Аллах Таала исламдагы 5 фарыздын бири. Аллах Таала ажылыкты фарыз кылгандыгында бул атайын ушул тыюу салынган айларга кылгандыгы кыяматка чейинки келе турган ажылардын Аллахтын алдындагы атайын тандалган адамдар экендигине басым жасалгандыгы. Аллах Таала мына ошон үчүн пайгамбарыбыздын берекелүү хадисинде кабар берип не дейт? Ал-Худжаж вал Аммар вафтуллах, чындыгында умрачылар жана ажыга баргандар Аллахтын атайын чакырылган делегаттары деп баса белгилеген. Бул жерде эмне үчүн Аллах Таала ошол аятта Аллах Таала бул айларды арам кылган десе, себеби дегенде Аллах Таала өзүнүн сыйлуу болгон атайын тандалган Аллах Таала миллиондогон адамдардын ичинен өзүнчө бир Аллах Таала өзү каалаган, өзү тандаган, өзү сүйгөн, өзгөчөлүк берген пенделеринин барып келүү жолу дагы аманчылыкта, тынччылыкта барып келүү үчүн ушул айларды харам кылган дейт. Тагыраак айтканда бул айларда урушкандыгы, бул айларда кылынган күнөөлөрдүн оорлугу башка айларда кылынган күнөөгө караганда оор болоттугун эскерткен. Мына ошондуктан да Аллах Таала фала тазлиму фихинна, бул айларда эч качан зулум кылбагыла, фала тазлиму фихинна анфусакум, ушул айларда өзүңөргө өзүң зулум кылып албагыла деп Аллах Таала эскерткен дегенде турат. Демек бул айларда ажыга баруучулардын барып келгендердин жолу аман болуу, тынчтык болуу бул Кудай Таала тарабынан дагы максат кылынган, каалаган нерсе болгондуктан бул айларда атайын Аллах Таала арам айлары деди. Ошону менен бирге эле Аллах Таала өзүнүн сөзү болгон Кур'анда ал ажылыкты ал-хаджу ашхурун ма'лумат деп баштады. Ажылык бул белгилүү бир айларда болот деп баштады. Тагыраак айтканда, ажылык
айлары Рамазан айы бүткөндөн кийин Шаввал айы, Зулқада, Зулхиджа айы болуп эсептелет. Эми Аллах Таала эгерде бир адам Аллах Таалага атайын ажылык кылам деп аттана турган болсо, Аллах Таала ал адамдын ушул ашхурул ма'лумат белгилүү айларда гана ниет кылуу менен гана алардын ажылык аттанган ниети кабыл болот деди. Эгерде бир адам мисалы канчалык Рамазан айы ыйык болсо дагы, Рамазандын акыркы 10 күндүгүндө эгерде Шаввал кирбестен туруп, Шаввал айы кирбестен туруп ажылык аттанган болсо, ал адамдын ажылык аттанган ниети жараксыз болуп калат. Эмне үчүн? Себеби дегенде ал ажылыктын айлары Шаввал айынан башталгандыгында. Ал эми сиз менен биз азыр жогоруда айтып аткандай эле, бул ай Рамазан айынын кандай өзгөчөлүк болгондой эле, бул Аллах Таала арам айлар, тыюу салынган айлар дегендин ичинде Аллах Таала исламдагы 5 фарздын болгон ажылык амал аткарыла турган Зулхиджа айынын алгачкы 10 күндүгү камтылган турат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн берекелүү хадисинде бул 10 күн Аллахтын алдында ушундай улуу күн дейт. Ма мин айямин а'зам индаллахи ва ахаббу илейхи мин ал-ашр дейт. Аллах Таала ушул 10 күндүн чөлүк Аллахтын алдында бир улуу, жана Аллахтын алдында Аллахка жагымдуу, сүйүктүү башка күн жок ушул 10 күнгө караганда дейт. Бул 10 күн ушундай бир башка айлардан өзгөчөлөнгөн. Бул айда кылынган ибадаттар, ушул айларда кылынган ибадаттар, сооптор башка айларга караганда өзгөчө болуп тургандыгында турат. Мына ошондо сахабалар: "Я Расулуллах, кала берсе Аллах жолунда жихад кылгандардан дагы жогору турат десе, андан да жогору турат" деп айткан. Пайгамбарыбыз айтат: "Бир гана бир адам эгерде малы менен жаны менен Аллах жолуна чыгып кетип, мал дагы менен да жаны да кайтпай калган адамдын гана сообу тең келиши мүмкүн" деп айтат. Мына ошондуктан Аллах Таала бул Зулхиджа айынын, тагыраак айтканда ай эсебинин ажылык аткарыла турган бул Зулхиджа айынын алгачкы 10 күндүгүн Аллах Таала Куранда касам менен, ант менен баса берген, ант ичип баштагандыгында турат. Аллах Таала "Вал фаджр ва лаялин ашр ва шафи вал ватр ва лаялин ва шафи вал ватр" деп Аллах Таала касам ичкен аяттарда Аллах Таала биринчи таңга касам, андан кийин "ва лаялин ашр" ушул Зулхиджа айынын 10 күндүгү деп алымдарыбыз тафсир кылган, баяндаган. Андан кийин "ва шафи вал ватр" деди. Ва шаф дегенде бул жуп күндөр дегенде ушул биз курбандык чала турган улуу күндөрдү Аллах Таала ант ичкендиги. Вал ватр деп ал так күн, тагыраак айтканда ажыга барганда, дүйнөбүздүн бардыгы ажыга барып, ажылыкта Арафатта турган күндү Аллах Таала ант ичкендигинде турат. Себеби дегенде Аллах Таала ар бир ант ичкен нерсенин аркасында Аллах Тааланын улуктугу, Аллах Тааланын азаматы, Аллах Тааланын өзү бир сыр кылган ал күндүн өзгөчөлүк катыр баркы Аллахтын алдында канчалык жогору экендиги билинип турат. Демек Аллах Таала жөн нерсе менен касам ичкен эмес. Бул күндөр ушундай улуу күндөр. Мына ушул күндөргө Аллах Таала ажылыкты аткарылуу ибадаттарын камтыган. Мына ошондуктан дагы ушул айларда орозо кармоо, ушул күндөрдө орозо кармоо шариятыбызда дагы пайгамбарыбыздын эң жогорку бир сүннөт амалдарынын бири болуп эсептелет. Мына ушул амалдардын ичинде ажылыкка барган, ажылыкка аттанып барган адамдар дагы ажылыктын дагы курбандыгы болгон дам шүкүр, Аллах Таалага шүкүр кылуу максатында союла турган курбандыкты дагы сойгонго ушул биздин курбандык сое турган күндөргө дал келет. Бирок ошол курбандык союга балким кудурети жетпеген, балким дарамети жетпеген адамдарды орозо кармаганга буйруйт Аллах Таала. 3 күн ошол Меккеде турган учурунда ажылыкка чейин, ал эми калганын болсо өз мекенине, өз элине кайткандан кийин калган 7 күндү толуктап тилка ашаратун камила. Мына ушул 10 күн менен ал адам ошол ажылыктын курбандыгынан кутулат деп Аллах Таала кабар бергенде. Ал эми сиз менен биз бул ажылыктан тышкары эле ажыга барбаган адамдардын дагы жалпы эле дүйнө жүзүндөгү мусулмандардын майрамы болгон Курбан айт майрамы турат. Курбан айт өзү менен айтып тургандай эле курбандык кылуу менен өзгөчөлөнгөн ай. Курбандык кылуу менен өзгөчөлөнө турган ай. Бул ай сиз менен бизге чыныгы бир майрамдык маанайда тартылай турган, сүйүнө турган, кубана турган, курсант боло турган бир убакыттардын, жашообуздагы көз ирмемдердин бири. Мына ошондуктан дагы бул айда Аллах Таала сиз менен бизге шариятыбыздагы фарз кылган курбандык кылуу ибадаты, балким айт намаз окула турган бир улуу ибадаттарыбыз турат. Чындыгында Аллах Таала сиз менен бизди
качан гана майрам деп белгилеген кезде, качан гана сиз менен бизде Аллах Таала кубана турган, курсант боло турган күн деген кезде, албетте анын алдында Аллах Тааланын бир буйругу, кала берсе Аллах Таала фарз кылган бир ибадаттар турат. Биздин Рамазан айтынан алдын Аллах Таала сиз менен бизге орозо кармоону фарз кылып, орозодо улуу соопторду вада кылып, Аллах Таала толук күнөөлөрдүн кечирилишин вада кылган. Аллах Таала пайгамбар саллаллаху алейхи өзүнүн хадисинде кабар бергендей эле: "Мен сама иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тaqaddama min dhanbi." Кимде ким Рамазан айын Аллах Таалага иман келтирген абалда, Аллах Тааладан үмүт кылып, эгерде орозо кармаса, Аллах Тааланын күнөөлөрүн толук кечирет деди. "Мен qama иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма taqaddama min dhanbi." Кимде ким орозонун акыркы 10 күндүктөрүндө Аллахка иман келтирген абалда, Аллахтын акыркы 10 күндүктүн соопторун кадыр түндүн Аллах Таала соонун үмүт кылып, эгер кыям кылып ошол түндөрдө тирилсе, Аллах Таала ал адамда күнөөлөрүн кечирилет деп. Тагыраак айтканда, Аллах Таала Рамазанда толук 30 күн ичинде күнөөлөр кечирилген абалда, ички дүйнөсү агарган, тазарган абалдын күнү эртеси күнү бизге орозо айт кылып берген сыяктуу. Аллах Таала сиз менен биздин ушул ажылыкты дагы, исламдагы 5 фарздын бири болгон ажылык, анын алдында Аллах Таала өзү ант ичкен, балким түндөрдүн эң улуусу, түндөрдүн эң Аллахтын алдында кадыр бартуусу Рамазандын акыркы 10 күндүгү болгон сыяктуу эле күндөрдүн эң улуусу, күндөрдүн Аллахтын алдында эң кадыр бартуусу балким бул Зүлхиджа айынын алгачкы күндүзгү 10 күндүгү болуп эсептелет. Мына ушул күндөрдөн кийин Арафатта турган адамдардын Аллах Таала толук күнөөлөрүн кечирем деген убадасы менен, кала берсе пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн дагы берекелүү бир хадисинде, кимде ким Арафат күнү орозо кармаса, Аллах Таала ал адамдын 1 жыл мурунку жана 1 жыл кийинки күнөөлөрү кечирилет деп пайгамбарыбыз сиз менен бизге кабар бергендей эле, бул сүннөт балким ажыга барбаган, ажыга бара албай калган, ажылыкка жетпеген момун мусулмандар үчүн Кудай Таала тарабынан берилген дагы бир улуу бир сооп, сыйлык болсо, чындыгында бул сооптордон кийин, күнөөлөр кечирилгенден кийин Аллах Таала тагыраак айтканда сиз менен биздин Арафатта турган ар бир дүйнө жүзүнөн барган мусулмандардын ичинде, анын ичинде сиз менен биздин Кыргызстандан барган мусулмандардын күнөөсү кечирилген абалда эртеси күнү сиз менен бизге айт кылып, майрам кылып берди. Бул айлар демек жөнөкөй айлар эмес. Ушундай ажылардын күнөөсү кечирилген, алардын кубанычын, курсанчылыгына дүйнө жүзүндөгү жалпы бардык мусулмандарды шериктеш кылып, бардык дүйнө жүзүндөгү мусулмандар кубана турган, курсант боло турган убакыт кылып, Аллах Таала сиз менен бизге ислам шариятыбызда курбандыкты важип кылды. Курбандыкты Аллах Таала сиз менен бизге пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хижри жыл менен эсептегенде, пайгамбарыбыз Меккеден Медина хижрат кылгандын 2-чи жылында бизге важип кылынды деп айт. Аллах Таала бул курбандыктын өзгөчөлүгү өзү айтып тургандай эле, Аллах Таалага сиз менен биздин дагы бир жакындата турган, жаратканга сиз менен бизди жакшы көргөн дагы бир амалдарынан бири. Мына ошондуктан дагы Аллах Таала негизи курбандыктын келип чыгуу тарыхында баарыбызга белгилүү болгондой эле, Аллах Таала Ибрахим пайгамбарыбызды, пайгамбарлардын өзгөчө бир пайгамбар, балким Аллах Таала пайгамбарлардын ичинде Абул Анбия, пайгамбарлардын атасы деген лакап менен, кала берсе Халилуллах, Аллах Таалага ушунчалык жакын деп наам берилген пайгамбарыбыз Ибрахим пайгамбарыбыздын тагдырына, тарыхына байланган бул курбан айттын Аллах Таала өзү Куранында кабар бергендей эле, өзү Аллах Таала өзүнүн сөзү болгон Куран-ы Каримде "Фабашшарнаху би гуламин халим" деп келет. Билесиздер, Ибрахим пайгамбарыбыз пайгамбар болгондугуна карабастан, карып картайып калганга чейин уулу көрбөгөндүгүндө, дагы бир башынан бир оор сыноо өткөзгөндүгүндө турат. Андан кийин азыркы Египеттин падышасы Ибрахим пайгамбарыбызга Ажар энебизди тартуу кылып белек кылгандан кийин, Ажар энебизге үйлөнүп, андан кийин Ажар энебиз менен Аллах Таала болочок пайгамбар Исмаил пайгамбарыбыздын кош бойлуу болгондугун сүйүнчүлөйт. Фабашшарнаху би гуламин халим деп Аллах Таала ушул аятта баса белгилегендей, Аллах Таала халим, жумшак болгон, Аллах Таала анын ички дүйнөсү ушунчалык кичипейилдик менен сыпатталган Исмаил пайгамбарыбыз жөнүндө Аллах Таала сүйүнчүлөгөндөн кийин, бирок Аллах Таала тарыхта кабар бергендей эле, Сара энебиз узак жылдар жашап, бирок уулу көрбөгөндүктөн, бала көрбөгөндүктөн, аялдык табият менен, кызганыч жана башка нерселер себеп менен Аллах Таала Ибрахим пайгамбарыбыз Ажар энебиз менен жаңы төрөлгөн ымыркай абалында Исмаил пайгамбарыбызды алып келип Меккеге алып келип таштайт.
Аллах Таала Куранда айтып кеткендей эле, эч эгин зары жок, эч нерсеси жок бир чөлгө, бир вадийге таштагандыгын, ал жерден Аллахка жалынып жалбарып, өзүң рызкы менен рызкыландыр деп Ибрахим пайгамбарыбыздын дуа кылган дуанын берекеси менен, андан кийин Аллахтын буйругу менен ошол жерге Исмаил пайгамбарыбыз менен ажар энебизди таштап кеткендиги белгилүү. Андан кийин кайрадан Исмаил пайгамбарыбыз жүгүрүп бир бала жүгүрүп калган кезинде кайра Ибрахим пайгамбарыбыздын кайра ажар энебиз менен Исмаил пайгамбарыбызга келгендиги кабарланат. Аллах Таала өзүнүн сөзү болгон Кур'ан-ы Каримде «Фаламма балага ма'аху сa'я». Ал эми жүгүрүп ойноп калган бала болгон кезинде Аллах Таала Исмаил пайгамбарыбызга Ибрахим пайгамбарыбызды келгендигин кабарлап, андан кийин бирок Аллах Тааланын дагы бир оор сыноосу келет. Ал кезде Ибрахим пайгамбарыбыздын Аллах Таала картайганда көргөн, өзүнүн канынан жанынан бүткөн баласын Исмаил пайгамбарды курбандыкка чал деген бир буйругу болот. Аллах Таала өзү сөз болгон Кур'ан-ы Каримде кабар бергендей эле «Кала я бунайя инни ара фил манами анни азбахука фанзур маза тара» деп Аллах Таала кабар берген бул аятта Исмаил пайгамбарыбызга келип, болочок пайгамбар, жаш бала, акыл эси толуп, тетик болуп жүгүрүп калган балага келип: «Я бунайя, эй уулум, мен сени түшүмдө кайра-кайра сойгондугумду көрүп, демек Аллахтын буйругу экендигин билдим. Бул түш эмне деген түш?» деп Ибрахим пайгамбарыбызга бул түш сыноо оор экендигин баласы Исмаил пайгамбарыбызга айткан кезде, болочок пайгамбардын жаш бала болсо дагы бирок айткан жообу: «Я абати фа'ал ма ту'мар». Аллах, атаке, Аллах сиз Аллахтын буйругун, Аллахтын өкүмүн аткарыңыз. Сатажидуни иншааллах минас сабирин. Ошол мезгил, ошол кез келгенде албетте мени сабыр кылуучулардан кылып табасыз деп Аллах Таала кабар берген. Демек Аллах Таала дагы бир Исмаил пайгамбарыбыз менен Ибрахим пайгамбарыбызды дагы сынагандыгы, өзү ушунчалык карыганда картайганда көргөн, ушундай жакшы көргөн баласын биринчи чөлгө таштап кеткенге буйругандыгы, аны да жеңгендигинде турат. Андан кийин өзү чоңоюп, көзүнө көрүнүп, ушунчалык бир жакын, ширин болуп калган кезинде ал эми курбандыкка чал деп буйругандыгы албетте оор сыноо болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзү айткандай эле, бул дүйнөдөгү эң оор сыноого кезиккендер булар кимдер десе, биринчи пайгамбарлар, андан кийин деп андан кийин ал сыяктуулар деп айткан. Ибрахим пайгамбарыбыздын түшүнүшү бул сыноо чындыгында оор болду. Өз канынан жанынан бүткөн баланы курбандыкка чалуу чындыгында оор болчу. Ибрахим пайгамбар ишенгисе келген жок биринчи. Балким шайтандан болгон түш деп ойлоду. Андан кийин кайра эле улам биринчи күнү, экинчи күнү, үчүнчү күнү кайталанганда Аллахтын буйругу экендигин сезген. Бул жерде дагы кошумчалап айтып кетчү нерсе, түш пайгамбарлар үчүн Кудай Таала тарабынан берилген вахий деп эсептелет. Ал эми жөнөкөй адамдар үчүн балким бир жакшылыктын куш кабары, же Аллахтан болгон түш болсо, же бир жамандык шайтандан болгон түш болсо, жамандыктын же болсо адам өзү менен көргөн түш болуп эсептелет. Түштүн жашоодо дагы балким кандайдыр бир орду бар. Мына ошондуктан дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн берекелүү хадисинде түш, мен пайгамбар мындай деп айтат: мен пайгамбарлардан эң акыркысымын, менден кийин пайгамбар келбейт, бирок түш пайгамбарлыктын 46-дан 1 бөлүгү деп айтып өтүп кеткен. Демек түштүн пайгамбарлар үчүн Аллах Таала тарабынан берилген буйрук вахий экендигинде шек күмөн жок. Исмаил пайгамбарыбызды Ибрахим пайгамбарыбыз курбандыкка чалганга алып жөнөйт. Ошол кезде шайтан Ибрахим пайгамбарыбызга, Исмаил пайгамбарыбызга келип, бала жаш жүгүрүп калган балага келип, сени атаң сойгон алып баратат деп азгырат. Ал кезде Исмаил пайгамбарыбыз шайтанды таш менен ургандыгы, андан ажар энебизге келип, ажар энебизди азгырып, ажар энебизди шайтан менен таш менен ургандыгы, андан кийин Ибрахим пайгамбарыбыздын өзүнө келип, Ибрахим пайгамбарыбызга дагы шайтан келип, сен жалган түшкө, балким шайтандан болгон түшкө ишенип, сен балаңды сойгон алып баратасың деп ал жерде дагы азгыргандыгы айтылганда, Ибрахим пайгамбарыбыз дагы шайтанды таш менен ургандыгы айтылат. Демек, сиз менен биздин ажылык амалдардын ичинде важип болуп эсептелген шайтанга ташатуу амалы дагы балким ушул Ибрахим пайгамбарыбыздын тарыхындагы ушул окуяга байланыштуу. Бирок сиз менен биз азыркы учурда шайтанды эмес, балким биздин акыры заман пайгамбары болгон биздин пайгамбарыбыз пайгамбар болуп келип, андан кийин шайтанга ташатуу амалын ажылыктын 1 бөлүгүндөгү ибадат экендигин үйрөтүп кеткендиги үчүн пайгамбарыбыз хадисте «Хузу анни манасикакум», менден ажылыктын амалдарын толук алып калгыла деген пайгамбарыбыздын буйругунун негизинде ал жерге биздин
таш аткандыгыбыз балким шайтанды эмес, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көргөзгөн ибадат экендигин эсибизден чыгарбастан ар бир аткан ташыбызды ошон үчүн зикир менен, истигфар менен атууга буйрулганбыз. Андан кийин Ибрахим пайгамбарыбыз өз баласы болгон Исмаил пайгамбарыбызды соёр мезгил келген кезде бычагын курстап, бирок курбандыкка чалам деп ушундай өз ичинен чечим чыгарып кабыл даяр болуп келип курбандыкка чалам деп аракет кылат, бирок Аллах Таала ата-энеден дагы, энеден дагы Аллах Таала мээримдүү болгон зат эч качан адамды курбандыкка чалганга жол бербейт. Бул жөн гана сыноо болгондуктан Аллах Таала ошол кезде Аллах Таала Ибрахим пайгамбарыбыз канчалык союмду аракет кылса дагы колундагы курч бычак өтпөстөн Кудай Таалага курбандык кыла албай кыжалат болгон учурда Аллах Таала Жибрейил периште аркылуу көк кочкорду асмандан алып келгендиги, ошол кезде Жибрейил периште Аллаху акбар деп Аллахтын улуктугун даңазалап кайрылган кезде Ибрахим пайгамбарыбыз асманды карап көзүнө көк кочкор көрүнгөн кезде ла илаха иллаллаху Аллаху акбар деп Аллах Таалага келме келтирип кайрадан ушул такбир айткан кезде, андан кийин Исмаил пайгамбарыбыз көк кочкорду көргөндөн кийин Аллаху акбар ва лиллахил хамд, Аллахтын улуктугун даңазалап Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун деп кайрадан бул жашоодо тирүү калгандыгында, бул сыноону жеңгендигине сүйүнүп, андан кийин көк кочкорду курбандыкка чалгандыгында турат. Демек сиз менен биз дагы ислам шариятыбыздагы важип амалдардын бири болгон бул курбандык чалуу исламдагы эң маанилүү амалдардын бири. Мына ошондуктан дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн бул курбандыкка ошол жандыктын курбандыкка чалган кезде, союлган кезде ар бир атылып чыккан кан менен, ар бир аккан кандын тамчысы менен ал адамдын курбандыкка чалган адамдын күнөөлөрү кечирилет. Кала берсе ошол жандыктын ар бир түгүнчөлүк күнөөлөрү кечирилишине себеп болот деп айткан. Тагыраак айтканда бул курбан айт сиз менен биздин өзүбүз эле кубанбастан, балким колунда жоктордон дагы, колунда жок балким айлап үйүндө эт жебей калган биздин мусулмандардын дагы бул кубанычка бөлүнө турган, бул кубанычка шериктеш болуу үчүн Кудай Таала балким курбандыкты важип кылгандыгында турат. Мына ошондуктан курбандык чалуу исламдагы эң бир маанилүү бир ибадаттардын бири. Курбандыкка чалуу менен биз Кудай Таалага жакындай турган, Аллах Таала тарабынан көптөгөн бир ийгиликтерге, берекеге, сооп, ажыр соопко жете турган амал болуп эсептелет. Курбандыкка чалууда биздин шариятыбыз Аллах Таала тарабынан атайын белгиленген, Аллах Таала тарабынан атайын чектелген жандыктарды менен гана курбандыкка чалуу амалы аткарылат. Тагыраак айтканда, биз курбандыкка чалуу үчүн мал жандыктардын ичинен кой же эчки сымал, ал эми бодо малдардын ичинде уй же өгүз сыяктуу, ал эми андан тышкары төөнү курбандыкка чалганга шариятыбыз буйруйт. Андан башка жандыктарды курбандыкка чалуу жараксыз деп эсептелет. Мына ошондуктан дагы азыр эгерде кайсы бир адам чоң болгондо, канчалык семиздеп, жакшы деп, эгерде бир жылкы соем десе дагы, ал курбандыктын ордун баспайт. Курбандык деп кабыл кылынбайт. Себеби дегенде жылкы бул курбандыктардын катарына кирбеген. Аллах Таала мин бахиматил ан'ам, Аллахтар өздөрү тарбиялап, өздөрү колдонгон жандыктардын ичинен кой, эчки, уй жана төө сыяктууларга Аллах Таала бизге важип кылгандыгын айтат. Андан кийин дагы баса белгилеп айта турган нерсе, ушул учурдан пайдаланып курбандык кылам деген ар бир мусулмандын абалы кимдерге важип болот, кандай адамдар гана курбандык кыла алат деген суроо сиз менен биз үчүн көп кайталанган, көп керек болгон маалыматтардын бири болгондуктан, сиз менен биз мусулман адам курбандык чалуу үчүн шариятыбызда 6 шарт табылган адамдарга гана важип милдет болуп эсептелет. Анын биринчиси мусулман болуусу керек дейт. Демек мусулман эместерге курбандык чалуу важип милдет эмес. Ошондой эле экинчи шарты болсо балагатка жетүү деген. Демек балагатка жетпеген жаш балдарга курбандык чалуу важип эмес. Ошол эгерде анын кудурети жетип турган учурда дагы важип милдет болуп эсептелбейт деген сөз. Үчүнчү шарты анын акыл эси болуу деп айтат. Акыл эстүү болгондугу. Демек акылсыз адамдарга, акыл эси жок адамдарга курбандык чалуу важип эмес экендигинде. Ал эми төртүнчү шарты болсо хур болгон, хур деп айтылат. Хур деген сөз бул эркин адам болуу деген сөз. Тагыраак айтканда, исламга чейин мурунку учурларда кулдукторлор болгон кезде, балким адамдар кул болуп жашаган кезде ислам шариаты келип кулдукту жойгонго
тахриру рақаба, құлды азат қылу менен көптөгөн ажыр соопторду, көптөгөн ибадаттарга, көптөгөн амалдарга құлды азат қылу менен Аллах Таала құлдықты жоюга эң чоң салым кошкон сыяктуу эле азыркы учурда кул жок болсо дагы бирок шарият китебизде кул менен эркин хор адамдардын өкүмү китептерде сакталып калган. Андан кийин 5-чи шарты болсо бул муким болуусу деп айтат. Муким дегени бир адамдын өзүнүн элинде, жеринде жашап аткандыгында, ошол учурда гана важип болот. Тагыраак айтканда, мусафир адам үчүн курбандык важип болуп эсептелбейт. Себеби дегенде шариятыбызда ансыз деле намаз же орозо сыяктуу фарз болгон ибадаттарда дагы шариятта мусафир адамдарга жеңилдик болгон сыяктуу бул курбандык кылууда дагы Аллах Таала тарабынан важип милдет болуп эсептелбейт мусафир адамдарга. Ал эми 6-чы шартында болсо сахибул нисаб деп айтылат. Ошол зекет берүүгө мүмкүнчүлүгү, мал мүлкү жеткен, зекет берүүгө, мал мүлккө ээ болгон адамдарга гана важип экендигин белгилейт. Демек исламда ушул 6 шарт табылган адамдарга гана курбандык чалуу важип болуп эсептелет. Бирок ушул 6 шарт табылып тургандан кийин курбандыкка чалбаган, курбандык чалбаган адамдарга болсо пайгамбарыбыз катуу эскертип, кимдин колунан келип мүмкүнчүлүгү болуп туруп курбандык чалбаса, ал биздин намаз окуган жерге жакын жолобосун деп пайгамбарыбыз катуу эскерткендигинде турат. Демек курбандык чалуу ошол мындай аят хадистердин негизинде важип болгондугунда турат. Андан кийин курбандык чалууга дагы тиешелүү дагы бир аяттардын биринде Аллах Таала Кавсар сүрөсүндө фасалли ли раббика ванхар деген. Аллах Таала сен өз Раббың болгон Аллах Таалага намаз окугун, андан кийин курбандык чалгын. Төөнү курбандыкка чалуу жөнүндө аятты белгилегенде, демек курбандыктын союла турган, курбандыкка чалына турган вакыттын качан болуштугун Аллах Таала айт намаз окулгандан кийин болгондугун баса белгилеп турат. Ошондуктан дагы пайгамбарыбыз өзү башка бир берекелүү хадисинде ачык баяндап, кимде ким айт намаз окулганга чейин курбандык чалган болсо, айт намаз окулгандан кийин кайра кайтарып сойсун деп айтат. Мүмкүнчүлүгү жеткен адамдарды кайра кайтарып сойсун деп эскертет. Себеби дегенде пайгамбарыбыз айтат, айт намаз окулганга чейинки чалынган курбандыктар, союлган жандыктар ал жөн гана садака болуп калат деп айтат. Ал демек важип болгон курбандыктын ордун баспайт, ордуна өтпөйт деген сөз. Мына ошондой эле сиз менен биздин курбандыкка чалуу ошол убактысы айт намаздан кийин ошол эле улай, ошол айт күнү, бул айт курбан айты 3 күнгө чейин болот деп, 3 күнгө чейин узарат дегенде, демек сиз менен биздин курбандык чалуу убактысы дагы ошол 3 күн ичинде болорундугунда турат. Ал эми ушул күндөр башка айларга караганда ошон үчүн айямы ташрик күндөрү, Аллах Таала жогоруда айткандай ант ичкен, касам ичкен улуу күндөрдө, Аллах Таала ибадаттарды кабыл боло турган күндөрдө, дуалар кабыл боло турган күндө курбандык чалуу менен жаратканга дагы бир жакындата турган бир амал болуп эсептелет. Курбандыкка чалууда дагы бир баса белгилеп кете турган нерсе, ошол биз шарият өзү көргөзүп чектеп белгилеп кеткен жандыктарды союуда дагы анын дагы бир экинчи шарты, балким сое турган койлордун, кой эчкинин 1 жаштан жогору болуусу. Ал эми бодо малдардын ичинде уй өгүзлөрдү болсо 2 жаштан жогору болгондугу, 2 жаштан жогору болуусунда. Ал эми төө жандыктардын ичинде болсо 5 жаштан жогору болгондору курбандыкка чалууга жарактуу экендигин эскертет. Мына ошондой эле курбандыктын дагы исламдагы адеп ахлактарынан бири ошол курбандыкка чала турган жандыктарыбыздын курбандыкка чала турган кой, эчки же ошол уй сыяктуу, төө сыяктуу адатта адамдар айып эсептелген нерседен дагы аруу болуштугу, ошондой айыптардан таза болуусунда турат. Демек курбандыкка чала турган, курбандыкка союла турган кой, эчки жандыктарыбыздын ичинде мал болсун, төө болсун, ал чолок болгондон, же буту же аксак болуп, же көзү көрбөй турган, же мүйүзү сынык, же болсо анын кулагы жарымынан көбү кесилген абалда, же куйругу кыркылган, же куйругу кесилген абалда жандыктардын бул курбандык чалууга жарабайт экендигинде турат. Демек, сиз менен биз бул курбандыкты чалууда Кудай Таалага аткарыла турган бир улуу ибадат болгондуктан, Аллах үчүн ибадат болгондуктан. Себеби дегенде башка учурда деле балким ар кандай
жогоруда айтылган жандыктарды биз балким союп курбан канын чыгарып өзүбүз жеш үчүн жейбиз, бирок ага азыркы учурдагыдай важип амал болуп эсептелбейт. Мына ошондуктан дагы Аллах Таала важип амалды аткарам деген адамдын ниети туура болуусу, жаратканга ыкылас кылып туура ниет менен аткаруусунда турат. Мына ошондуктан дагы Аллах Таалага курбандык чалынып аткан нерседе жакшысын, тазасын кылып, таквалык менен кылууда турат. Ошондуктан дагы Аллах Таала өзүнүн сөзү болгон Кур'ан-ы Каримде ла яналлаха лухумуха ва димауха валакин яналуху тақва минкум. Чындыгында Аллах Таалага силердин ал этиңер дагы, каныңар дагы жетип барбайт. Чындыгында Аллах Таала тарабынан силерден болгон таквалыгыңар гана жетип барат деген. Демек курбандыкка чалар кезде, Кудайдан корккон абалда, таквалык кылган абалда сиз менен биз Аллах Таалага союп аткан курбандыктарыбыздын жакшысын союуда турат. Демек биз бул курбандыкка союлган жандыктардын ар кандай айыптан таза болуусу дагы маанилүү. Ошол убакыттын өзүндө сиз менен биз курбандыкка чала турган жандыктардын койдон башка уй, өгүз же төө сыяктуу жандыктардын ичинде шериктеш болгонго шариятыбыз уруксат берет. Бул кезде шариятыбыз 2 адамдан 7 адамга чейин уруксат берилген. Мына ошол учурда 7 адамга чейин шериктеш болуп, чоң жандыкты курбандыкка чалуу бул шариятыбызда балким уруксат берилген нерсе. Бирок ошол курбандыкка чалар кезде 3 шарты менен маанилүү, 3 шарты талап кылынган. Ошол 3 шартынын биринчиси бул ошол шериктеш болгон адамдардын бардыгынын ниети бир болууда турат. Мына ошондуктан дагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям иннамал а'малу бил ният деп айткан. Ар бир амал бул ниетке жараша болот деп баса белгилеген. Ибадатта сөзсүз түрдө ниетке байлангандыктан, эгерде ошол 6-нын бирөө, 7-нын бирөө гана ниети башка болуп кала турган болсо, ошол ичиндеги шериктештердин ниети жөн гана өзүнө эт камдоо, жөн эле өзүнө эт азык камдоо гана болуп кала турган болсо, анда жокко чыгат. Кала берсе, ошол жанында калган 6 адамдын ниети түз болсо дагы алардын да курбандыгы жараксыз болуп калат деп айтат алымдарыбыз. Демек, ошол жерде шериктеш болгон кезде тактап, тастыктап ала турган нерсе, шериктеш болгон адамдардын бардыгы курбандык чалуу важип болгон адамдар курбандык чалуу ниетинде гана шериктеш болуусу керек. Ал эми экинчи шарты ошол курбандыкка кошкон каражаты дагы бардыгыныкы тең бирдей болуу менен бирге эле ошол курбандыкка чалынган союлгандан кийинки этин дагы тактык менен, тараза менен тең бөлүп алуусунда турат. Ушул шарттар табылган гана а учурда гана шериктеш болууга шариятыбыз уруксат берет. Ал эми курбандыкка чалынган жандыкты, курбандыкка союлган мал мүлктү болсо, чындыгында ар ким өз үлүшүн алгандан кийин же өзү каалаган адам бир койду курбандыкка чалгандан кийин бир бөлүгүн балким өзүнө, андан кийин бир бөлүгүн анын жакын туугандарына, жакын саналаштарына, өзүнүн жакын кошуна, колоңдоруна алуу менен бирге калган 3-чү акыркы бөлүгүн чыныгы муктаж болгон момун мусулмандарга таркатуу менен балким курбандыгын толук амалын аткарган болуп эсептелет. Ошол эле учурда кээ бир туугандарыбыз балким сурап калышы мүмкүн. Эгерде ал эттин бардыгын таркатып жиберсечи десе, ал анда нур үстүнө нур боло турган, балким сооп үстүнө сооп боло турган амалдардын бири болуп эсептелет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Айшенебизге келип бир койду таркатып бергенди буйруган кезде дагы Айшенебиз ал койдун баарын таркатып, бирок пайгамбарыбыз өзү ошол койдун далын жакшы көргөндүктөн ошол далын гана алып калып, калган бардык этин таратып бергенден кийин пайгамбарыбыз келип ошол этти таркаттыңбы деп сураган кезде, мен далынан башка бардык жерин таркаттым деп айткан кезде, пайгамбарыбыз Айшенебизге карап жылмайып, тескерисинче бизге ошол далынан башка бардыгы бизге калды деп айтат. Айшенебиз таң калган абалда бизге мен ошол далын гана алып калдым, калган бардыгын таркаттым деген кезде пайгамбарыбыз жок, тескерисинче бизге далдан башка бардыгы бизге калды деп айтат. Эмне үчүн десе, себеп дегенде биз азыркы учурда тирүү кезибизде кылган садакаларыбыздын, тирүү кезибизде кылган кайрымдуулуктарыбыз гана эртең акыретте Аллахтын алдында өзүбүз толук биз үчүн калгандыгы, ал эми сиз менен биз бул дүйнөдө колдонгон нерсебиз ошол өзүбүз менен гана чектелгендигин пайгамбарыбыз үйрөткүсү келген. Андан кийин курбандыкка чалуу деген кезде дагы бир курбандыктын чалуу адептеринин биринде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям инналлаха катаба аля кулли шей ихсанан. Аллах Таала чындыгында ар бир нерседе Аллах Таала жакшылыкты жазды деди. Андай эле пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям фаиза забахтум фа ахсину забха деди. Эгерде силер курбандыкка чала турган болсоңор, анда курбандыкты жакшылап чалгыла деп айтты.
Пайгамбарыбыз хадиске улай, пайгамбар ушундай деп айтат: кимдир бирөө силерде курбандыкка чалса, анда курбандыкка союуда колдонгон куралын бычагын жакшылап курчтасын деди. Андан кийин фал ярих забихатаху, ошол эле учурда курбандыкка чалып аткан жандыкты дагы кыйнабастан рахат алдырып сойгула деп буйруган. Биздин шариятыбыз, биздин ушунчалык кала берсе курбандыкка чалынып аткан жандыкка дагы ошондой жумшак, жылуу мамиле кылууга, аларга дагы райым кылууга буйругандыгында турат. Кала берсе курбандыкка чалына турган дагы бир адеп ахлактардын бири, биз курбандыкка чалына турган жандыкты кыблага каратып, бисмилля Аллах акбар деп сойгон кезде жанына алдын алып келип бычакты курчутпастыкка пайгамбарыбыз буйруйт. Пайгамбарыбыз ошол бычакты алып келип курбандыкка чалына турган жандыктын алдына келип кайрып аткан кезде, сен эмне бул жандыкты сойбостон туруп курбандыкка сойбостон туруп дагы бир жолу соесуңбу деп айтат. Демек, буну пайгамбарыбыздын бул айтылган сөзүнөн ал айван болгондугуна карабастан анын алдын алып келип бычакты курчтагандан, кайрагандан пайгамбарыбыз кайтаргандыгында турат. Дагы бир адеп ахлактардан бири ошол курбандыкка чалынып аткан малдарга башка тирүүлөрдүн көргөзбөй катары менен сойгондугунда дагы тургандыгында. Андан кийин адеп ахлактарынан бири курбандыкка чалар кезде ошол ар бир адам өзү келип курбандыкка чала турган кезде өз көзү менен көрүп курбандыкка чалынып аткан абалда күбө болуп туруу дагы сооптуу бир исламдагы сүннөт амалдардын бири. Себеби дегенде пайгамбарыбыз Айшенебиздин атайын курбандыкка чалар кезде Айшенебиз жанына келип ошол курбандыктын союлган кезде күбө болуп карап тургандыгына пайгамбарыбыздын өзү айткан сөзүндө турат. Демек, курбандыкка чалам деген адам өзү күбө болуп турушу дагы бир сүннөт амал. Эгер колунан келсе курбандыкты өзү сойгондугу дагы бир сүннөт амал. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ажыга келген кезде 100 төнү айдап келип, анын 63 төнү өз колу менен пайгамбарыбыз берекелүү өз колдору менен курбандыкка чалгандыгы, калган төнү андан кийин Али разияллаху анхуга тавкил кылып, Али разияллаху анхуга жүктөп, андан Али разияллаху анху калган төөлөрдү курбандыкка чалган. Демек, кайсы бир адамдын колунан келсе курбандыкты өзү чалы дагы сүннөт болуп эсептелет. Ал эми эгерде колунан келбеген учурда курбандыкка чалып аткан кезде касапчыларга колунан келген бир адамга сойдуруу менен бирге дагы шариятыбыздагы бир адеп ахлактардын бири болгон, балким шариятыбыздын талабы болгон курбандыкка сойгон касаптын акысын дагы өз акысын берүү дагы бир сүннөт амал болуп эсептелет. Ушул жерде дагы бир маалымат катары айтыла турган нерсе, касапчынын кол акысын курбандыкка союлган малдын этинен берүүгө болбойт. Ошол курбандыкка союлган эт ошол өз ээлерине гана баруу керек. Тагыраак айтканда курбандыкка касапчылардын кол акысы, касапчылардын акысы акчалай түрдө өзүнө башка ажыратылган абалда башка нерседен берилүү шариятыбыздын талабына ылайык болуп эсептелет. Андан кийин сиз менен биз курбандыкка чалган жандыктын дагы, курбандыкка чалып аткандагы баштары болсун, шыйрактары болсун, кала берсе анын терисин дагы толук садака кылуу керек. Ал эми курбандык чала турган мөөнөтү кайсы күнгө чейин деген биздеги суроого жооп катары айтыла турган шариятыбызда ошол Арафат күнүнүн эртеси, Курбан айт күнү, тагыраак айтканда айт намазы окулгандан кийин 3-чү айт күндүн күн батканга чейин курбандык чалуу бул сиз менен биздин курбандык чалганга буйрулган күндөр болуп эсептелет. Мына ушул күндө Аллах Таала өзгөчө кылып, Аллах Таала ушул күндөрдө Аллахтын берген нематтарынан даам таткыла жеп ичкиле деп Аллах Таала буйругандыгында турат. Мына ушул убакытта сиз менен биздин исламдагы эң бир улуу ибадаттардан бири болгон ажылык амалдарына дагы байланыштуу, ажылык амалдарына курбандыкка чалгандар, ажылык амалдарын аткарып ичинде ушул курбандыкка чалуу менен Аллах Таалага дам шүкүр, Аллах Таала аларга ажылыкты умра кылууну жана Аллах Таала ошондой күнөөлөрүн кечирилген чоң бир нематтарды насип кылгандыгында, алардын ошол курбандык чалгандыгында. Ал эми сиз менен биз ажыга барбаган адамдардын, ажыга Аллах Таала чакырбаган адамдардын дагы жогоруда айткан 6 сыпатка ээ болгон адамдардын курбандык чалуусу бул ислам шариятыбызда курбандык үчүн Кудай Таала тарабынан милдет кылынган, важип кылынган амалдардын бири болуп эсептелет. Демек, айырмасы ниети сиз менен биздин ушул ниетибизде гана турат. Андан кийин курбандык чалуудагы, курбандык кылуудагы сиз менен биздин дагы бир адеп ахлак, үрп адаттарыбыздын биринде азыркы учурда өткөндөргө деп балким ошол курбан айттан мурун союлуп калган жандыктар болгон учурларды кездикпей койбойт. Биз ошол учурдан пайдаланып, ошол бир туугандарга айтарыбыз,
сиздер ошол өткөндөрдү эстеп, өткөндөргө аркасынан сооп жетсин деп, өткөндөргө дагы ошол союлган жандыктын сообун багыштаганда сиздер ошол шариаттын талабына ылайык айт намаздан кийин союу балким шариаттын талабына ылайыктуу нерсе, сооптуу нерсе болуп эсептелет. Мына ошон үчүн дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү жашоосунда 2 кочкорду алып келип, биринчисин пайгамбарыбыз өзү үчүн союп, андан кийин экинчисин болсо менин үй бүлөм үчүн, менин үммөтүм үчүн деп сойгон. Демек, сиз менен биздин шариятыбыз өткөн адамдарды эстегенге, өткөн адамдарга сый көрсөтүп, өткөн адамдардын артынан курбандык чалып, аларга дагы соовун багыштаганга шариятыбыз тыйбайт. Өткөн адамдарды эстөө дагы ошол эле учурда сиз менен биз ушул айт күндөрү өлүктөрдү эстеп, ошол күндү азага айландырып, ошол күндү бир кайгы капага айландырып, ошол эле учурда ушул убакыттарда мүрзөлөргө барып ушул күндөр жыл сайын ушул күндөргө гана чектеп алуу балким шариятыбыздагы туура эмес абалдардын бири. Аллах таала ушул күндө кубана турган, курсант болуп сүйүнө турган күндү азага айландыруу бул шариаттын максатына тескери болуп эсептелет. Кала берсе ошол күндөрү гана барып кабырларды зыярат кылып, башка күндөргө барбастан ушул күндөрдү гана кабырларды барып зыярат кылып деп этикат кылуу балким шариятыбызда бидат бир амал болуп эсептелет. Ал себеби дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кабырларды зыярат кылуунун чегин чектеген эмес. Ар убакытта, ар кандай абалда барып зыярат кылып, аларды эстеп турууга буйруган тескерисинче. Пайгамбарыбыз мен исламдын башында силерди ушул кабырларды зыярат кылуудан кайтарат элем, тыят элем. Эми барып кабырларды көп-көп зыярат кылгыла, себеби дегенде ал силерди акыретте эстетет деп айтат. Кээ бир риваяттарда болсо, ал силердин бул дүйнөнүн жашоонун жыргалчылыгын кесип турат деп айткан. Демек, сиз менен биз бул күндөрдө өткөндөрдү эстеп, өткөндөргө дагы атайын курбандык чалып, аларга соовун багыштоо шариятыбызда каршы келген нерсе эмес. Тескерисинче, айт намаз окулгандан кийин курбандыкка чалуу бул шариятыбыздын талабына ылайык деп эсептелет. Балким бир абал учурда, балким ошол айт намаз окулбаган жерлерде ошол күнү, тагыраак айтканда, айт күнү фажр намазынан кийин сойгонго гана уруксат берилет. Башка убакытта шариятыбыздын талабына ылайык Аллах таала өзүнүн сөзү болгон Кур'ан-ы Каримде "Фасалли ли раббика ванхар", биринчи намазыңды окугун, андан кийин курбандык чалгын деп Аллах таала баса белгилегендей эле, Аллахтын буйругуна дагы, пайгамбарыбыздын көргөзгөн жолуна дагы ылайыктуу аткарганыбыз сиз менен биздин Аллах таалага толук моюн сунгандыгыбыз, сиз менен биз чыныгы мумин мусулман экенибизден кабар берет. Бул айлар, бул күндөрдүн улуулугу менен бирге эле бул күндөрдө Аллах таалага көп-көп орозо кармай турган күндөр. Мына ошондуктан бул күндөгө тутулган орозолордун башка убакыттардан айырмалуу өзгөчөлүктөрү болуп турат. Кала берсе, сиз менен бизге адат болуп калган, балким Арапа күн деп айтылган бул күн, тагыраак айтканда, бул күн ажылардын Арафатта турган күнү. Курбан айттан бир күн мурун болуп эсептелет. Демек, сиз биз кээ бир учурларда айыл жергелеринде барганда орозо айтында дагы Арапа деп, орозо айтынан дагы бир күн мурун Арапа деп айтып алуу балким бул бир аз биздин шариятыбызга талабына ылайыксыз болуп калган учур деп эсептейбиз. Себеби дегенде Арапа деп Курбан айттан бир күн мурун ажылардын Арафатта турган күнү эсептелет. Пайгамбарыбыз өзүнүн берекелүү хадисинде кимде-ким ушул Арапа күнү орозо кармаса, ушул Арапа күнү тутулган орозонун сообу бир жыл мурунку жана бир жыл кийинки күнөөлөрдүн кечирилишине себеп болот деп айткан. Демек, сиз менен биз бул күндө, Арафат күнүндө, Арапа күнүндө, тагыраак айтканда айттан бир күн мурун орозо кармоо бул унутулган чоң бир сүннөт амалдардын бири. Биздин ата-бабаларыбыз дагы дин менен жашагандыгында, сиз менен биздин ата-бабаларыбыз динди терең түшүнгөндүгүнүн дагы бир белгиси бизде Арапа деп бири-бирибизге тамак узаткандыгыбыз, бири-бирибизди тамакка чакыргандыгыбыз, сыйлап урматтагандыгыбыз дагы пайгамбарыбыздын сүннөтүнө, ата-бабаларыбыздын амал кылгандыгынын биринчи белгиси. Бирок убакыт өтүп, улам убакыт алмашып олтуруп, сиз менен бизге орозосу унутулуп, тамак берүү гана бир адат айланып калгандыгында. Демек, унутулуп калгандагы бир сүннөттү тирилтүү менен бирге Арафат күнгө чейинки азыркы учурларда ол көп орозо кармаганга буйрулганбыз шариятыбызда. Мына ошондуктан бул күндөрдүн ар бир адам ганимат билип, бул күндөр балким жашообузда кайра кайталанып келбей турган, балким Аллах таала ким билет, кийинки айттарга, кийинки Рамазандарга, кийинки ушул Курбан айт күндөргө кимдин жашоосу, кимдин өмүрү канча калгандыгын билбейбиз. Мына ошондуктан ар бир убактыбызды Кудай таала тарабынан берилген бул бактыбызды туура пайдаланууга жараткан өзү бизге жардам берсин.
Бул курбандык кылуу деген учурда сиз менен биздин исламдагы эң улуу амалдардын бири болуп эсептелген бул курбандык чалуу сиз менен биздин исламдагы балким бардык адамдардын кубанычын тең бөлүшүү менен бирге бул айда сиз менен биз бир туугандар бири-бирибизди зыярат кыла турган. Мына биздин өзүбүздүн үрп адатыбыздагыдай, өзүбүздүн каада салтыбыздай айт күндөрү эшиктерибиз дайым келген конокторубузга, келген зыяратчыларга эшигибиз ачык болуп туруу менен бирге ал күнү балким тууган урукту бекемдеп, бири-бирибиздин балким ал ахвалыбызды сурай турган, кабарла турган ушундай бир күн. Бул күндө сиз менен биз балким бир туугандардын ортосунда мамилени чыңай турган, балким тууган уруктун ортосунда мамилени бекемдей турган бир күнгө себеп болуп калышы мүмкүн. Кала берсе арабызда капалашкан, балким арабызда таарынышкан, араздашкан адамдарыбыздагы бирин-бири кечиргенге себеп боло турган күн. Мына ушул күндө көбүрөөк бири-бирибизди кечиришели. Аллах Тааланын кечиримин үмүт кылган адам сөзсүз түрдө бул дүйнөдө кечиримдүү болуусу зарыл. Андан кийин ата-энелерибизди урмат кылуу, ата-энелерибизге барып кабар алуу, ата-энелерибизге ушул күндөрдө белек берүү дагы шариятыбыздагы бул айттын адеп ахлактарынан бири. Ушул күнү өзүбүз дагы таза жуунган абалда жума намазга Алла пайгамбарыбыз тазаланып жуунуп барганга буйруган сыяктуу эле ал жамаат чогула турган жерге, эл адамдар бара турган, көп болуп топтоло турган жерге ислам тазалыктын дини, ислам тазалыктын үстүнө курулган дин болгондуктан тазаланган абалда, жуунган абалда, өзүбүздүн татынакай колубуздан келсе жаңы кийимдерди кийип, балдарыбызга дагы, уул кыздарыбызга дагы майрамдык бир маанай тартуулап, аларды дагы кубанта турган, курсанта турган, жыл бою кийинки айттарды, кийинки орозо, кийинки курбан айттарды күтүп жашай турган тарбия берүү балким ар бир момун мусулмандын шариятыбыздын талабына ылайык болуп эсептелет. Мына ушул учурдан пайдаланып, азыркы учурда көп ата-энени чындыгында биз өмүр бою аларга кызмат кылганга, аларга өмүр бою аларга ыраазы кылганга, балким аларды өмүр бою ал ахвалын сурап, балким аларды жоктоп турганга буйрулганбыз. Бирок ошолго карабастан бул күндөрү биз ата-энелерибизден кабар алып, жок дегенде аларга телефон аркылуу болсо дагы аларга бир каалоо тилектерибизди айтып, алардын көңүлүн көтөрө турган учур. Мына ушул кезде капа болгон бири-бирине таарынган бир туугандарыбыздын дагы кечирише турган учур деп айттык. Эмне үчүн? Себеби дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде "Кати'ар рахм ла тадхулул жанна" деп айтат. Пайгамбарыбыз бул хадисте тууган уруктан мамилени үзгөн адам бейишке кире албайт деп айткан. Пайгамбарыбыз дагы бир хадиси кудусиде ушундай деп айтат. Мен Аллах Таала бул тууган урук мамилени ушундай кылып жараттым. Кимде ким тууган уруктан мамилени үзсө, мен андан мамилемди үзөм деп айткан. Мына ошондуктан сиз менен биз балким шариятыбызда араздашуу, таарынышуу 3 күнгө чейин гана болордугун, ал 3 күндөн кийин арам экендигин эскерткен. Тагыраак айтканда, пайгамбарыбыз ар бир биринчи күнү жана 4-күнү күнү амалдар көтөрүлөт деп айтты. Эгерде мындай эсептеп көрө турган болсок, бир адам биринчи күнү бир араздашып таарынган болсо, андан экинчи күнү, 3-күнү күнү өткөндөн кийин 4-күнү күнү эгерде жарашпаса, эгерде 4-күнү күнү ал адамдар элдешпесе, анда Аллах Таала айтат, ал адамдардын амалдары асманга көтөрүлбөйт деп айтты. Ошондуктан да пайгамбарыбыз 3 күндөн ашыгы арам деп айткандыгы, демек амалдарыбыздын кабыл болбой калуусуна дагы себеп болуп кала турган бир коркунуч амал бар. Мына ошондуктан ушул күндөрдөн пайдаланып, ушул күндөрдүн урматында Аллах Тааланын рахматы жаап, берекеси төгүлүп, нуру төгүлүп турган учурларда Аллах Тааланын райымын үмүт кылган абалда бири-бирибизди кечирише турган, балким бири-бирибизден ушундай бир улуу күндөрдө кайрадан элдешип, жарашып, арабызды, тууганчылык мамилебизди оңдоп түздөп ала турган учурдан пайдаланып калуу зарыл. Ошону менен бирге эле бул айлар башка айларга караганда сиз менен биздин ажылык исламдагы 5 фарыздуулугун бири болгон ажылык амалдар аткарыла турган күндөр. Ар бир ажыга барган бир туугандарыбызга дагы эскертүү, ажылык умрага бараткан адамдарыбызга эскертүү катары айтыла турган нерсе, Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде "Фаман фарада фихиннал хаджа" Аллах Таала жогоруда айткан айларда Аллах Таала ажылык фарз болгон адамдарга "Вала рафаса вала фусука вала жидала фил хадж" чындыгында ажылыкта эч кандай урушуп талашуу, балким күнөө иштерди кылуу, балким шариятыбыздын ажылыктын шарттары болгон ак некесиндеги болсо дагы аялына кошулбоо менен ажылык амалдарын толук аткаруу менен бирге Аллах Таала өзү пайгамбарыбыз аркылуу кабар бергендей эле "Аль-хаджул мабрур лейса лахул жазау иллал жанна" Аллах Таала тарабынан кабыл болгон ажылыктын бериле турган белеги бейиш деп убада кылынган улуу ушул соопко кабыл болгон ажылардын
хаджил мабрур кабыл болгон ажылардын катарында кылуусун ар бир адам Аллахтан үмүт кылабыз. Мына шу менен бирге эле Аллах Таала ва ма яфалу мин хайрин я'ламуллах, ар бир кылган жакшылыгыңарды Аллах Таала билип турат. Фатазавваду, азыктангыла деди. Аллах Таала чындыгында бул дүйнө сиз менен биз үчүн сыноо болгондугунда, бул дүйнөдө акырет үчүн азыктанарыбызда, бул дүйнөдө акырет үчүн ар бир адам кам көрүп, акырет үчүн жашагандыгында турат. Ошондуктан дагы Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде фатазавваду деди. Балким ал ажылыктын жол сапарында, бул жашоодогу негизи эле бул жашоо сапарында Аллах Таалага азыктангыла, даярдангыла. Фа инна хайра зади тaqwa, чындыгында азыктын эң Аллахтын алдында жакшысы, Аллахтын алдында кабыл болгон азык бул таквалык деп Аллах Таала баса белгилеген. Демек сиз менен биз бул дүйнө акырет үчүн дагы, бирок бул дүйнөнү амалындагы кылууга шариятыбыз буйруган. Бирок эч качан бул дүйнөнү гана сурап, бирок акыретти унутуп калбашыбыз керек. Мына ошондуктан дагы Аллах Таала ажылык амалдарын баяндаган аяттар менен улай эле Аллах Таала Бакара сүрөсүнүн ушул акыркы аяттарында эмне дейт? وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Чындыгында ушундай бир адамдар бар, адамдардан. Алар бул дүйнөнү гана сурайт. Бул дүйнөдөн гана берсин, бул дүйнөдө да болсун, ушул дүйнөдө гана бир жыргап жашоону эңсейт деп айтат. وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Чындыгында Аллах Таала тарабынан акыретте алар үчүн эч кандай ажыр сооп жоктугун Аллах Таала эскертет. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ. Алардын ичинен бирок момун мусулмандар, чыныгы Аллахка иман келтирген момун мусулмандардын сөзү эмне болот? وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ. Алардан ушундай деп айткандары бар. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً. Аллахым бул дүйнөдө дагы, акыретте дагы жакшылыктарыңды, бул дүйнөнүн жакшылыктарын дагы берген, жакшылыктарын ата кылгын. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Аллахым дозок отунан барыбызды куткаргын деп Аллах Таала жалынып жалбарышат. Улайка лахум насибун мимма касабу. Чындыгында мына ушундай адамдар үчүн гана өздөрү кылган эмгегинен, өздөрү кылган мээнетинин үлүштөрү бар. Валлаху сариул хисаб. Аллах Таала чындыгында бардык нерсенин эсебин бат тез кылуучу зат деп айткан. Аллах Таала сиз менен биздин жашообуздагы эң негизги маанилүү болгон бул жашообузда, тарыхта, жашообузда, өмүрүбүздө, тагдырыбызда кайталангыс бир жылда бир жолу келе турган бул Курбан айтты, чыныгы айттык майрам маанай менен өткөзүү менен бирге шариятыбызда көргөзүлгөндөй пайгамбарыбыз бул айт күнү келгенде айттын курсанчылык кылып, кала берсе жаш балдардын, уул кыздардын, кала берсе бойго жеткен кыздардын дагы атайын аятка чыгып, атайын ушул майрамдык маанайга шериктеш болууга пайгамбарыбыз буйругандыгында. Бирок азыркы учурда сиз менен биз баса белгилеп кете турган дагы бир маалымат катары биздин быйылкы жылы Орозо айтындагы окулган айт намазыбыз Кыргызстан боюнча адаттагыдай аянттарда эмес, мечиттерде окулгандыгы биздин мамлекетибиздин дагы ошол коопсуздугу, биздин мамлекетибиздин тынчтыгы үчүн ошол бизге жооптуу адамдардын тарабынан айтылган коопсуздук маселесин эске алуу менен бирге Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы 16-июнь күнү адаттагыдай эле окула турган айт намаздарыбыз жалпы Кыргызстан боюнча мечиттерде окуларын кабарлап, сиз менен биз үчүн шариятыбызда айт намазды, аянттарды окуу туура чындыгында пайгамбарыбыздын бир сүннөт амалдары болгондугуна карабастан, балким сиз менен биздин коопсуздугубуз, балким жаныбызды сактоо, балким сиз менен биздин ар кандай зыяндуу нерселерди алдын алуу фарз экендигин баса белгилеген абалда Аллах Таала сиз менен биздин ушул Курбан айтта союлган курбандыктарыбызды, ушул Курбан айтта туткан орозолорубузду, ушул Курбан айтка барып ажылык кылып аткан бардык жалпы кыргызстандык ажыларыбыздын, кала берсе дүйнө жүзүндөгү бардык мусулмандардын ажылыктарын кабыл кылуу менен бирге Аллах Таала ушул айда убада кылынган улуу соопторго баарыбызды шериктеш кылсын. Аллах Таалам биздин элибизге, жерибизге дагы Аллах Таалам тынччылык берсин, аманчылык берсин. Аллах Таалам сиз менен биздин жер бетиндеги бейиштей болгон өлкөбүзгө, мамлекетибиздин эгемендүүлүгүн Кудай Таалам төбөлүктүү кылсын. Аллах Таалам өнүгүп өскөн мамлекеттердин катарына кошсун. Аллах Таалам ошол эле учурда өлкө башчылыгына, эл башчылыгыбызга дагы Аллах Таалам бекем иман берсин. Аларга дагы элге, жерге, динге кызмат кылууга Аллах Таалам аларга күч кубат, кайрат берсин. Аллах Таалам акыйкат чындыкты көргөзүп, акыйкат чындыкты ээрчигендерден кылып, жаман туура эмес, Кудай Таала тарабынан жаман көрүлгөн нерселерден алыс кылып, Аллах Таалам аларды өзү туура жолуна баштап, Аллах Таалам аларды дагы өзү колдоп, өзү жолдосун. Аллах Таалам бардыгыбыздын курбандыктарыбызды кабыл кылсын. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.